Ар кимдин өзүнүн сүйгөн спорту болот го. Биздин сүйгөн спортубуз ушул улак. 10 жыл болду мына ушу 5-5 чапканыма, мына республикага барып чапканыма. Биз ушинтип тай улак чапканда жеңет эле да бизди, жалгыз келип алып дагы эки-үчөөбүздү. Мисалы көпчүлүктөр бар, ат минем дейт. Минет базар жок, бирок токуганды билбегендер бар да. Атыңы дайындашың керек да. Биринчи очередь ошол додого атың алып барыш керек да, ошол улак турган жерге чейин. Жөө бара албайсың да, эртеп. Динди карманып жүргөнгө онтип немесин көрө элекмин да. Өзбекстанда мен сеген аттардын баары Кыргызстандан өткөн. Бардыгын эле жетишкенде сүйүнөсүң да. Бардыгы эле эсте кала турган. Анча-мынча улактардан, арақ-берактардан жардам берип, ошол эле сөздөр мага сыймыкта. Талада калбайсың деп коет го, бар досуң көп болсо талада калбайсың. Ошонусу карындай эле ушул улактын артынан ошо ага ийни таап, азыр Кудайга шүгүр барган жерибизди ачка калбайбыз. Мен өзүм Каракалжа району Лайтал айылынан болом. Ушул айылда туулуп өскөнбүз. Баба Осмонов атындагы мектепте 11 жыл ошол жерде окуп бүттүк. Университетте окубадык. Кесибибиз ушул улакчы. Бала кезден бери эле ушул улактабыз. Өзүм фамилиям Майлыбашев Таши, 1990-жылы туулган. Буга себеп деле жок. Себеби мен ата-бабам улакчы алып келген. Ушу каныбызда бар экен, ошолорду ээрчип жүрүп эле улакчы болуп калганбыз биз. Башка спортторго барып көргөнөм. Окууну бүткөндө ушу Ошто 2008 Дизидоого баргам, Мухаммед Умарга. 5-6 ай бар анан ушул улакка өтүп кеттик да. Ошо боюнча улакта болдук. Бул биз ата-бабабыз чалып келген кыргыздын улуттук оюну. Баары эле кыргыздар мал карагандыктан ат сүйүшөт баары эле. Чоң атам улакчы болгон үчүн ошолорду ээрчип жүрүп эле улакчы болуп калганбыз. Ар кимдин өзүнүн сүйгөн спорту болот го. Биздин сүйгөн спортубуз ушул улак. Биздин каныбызда бар да. Мисалга мен атам же боксер же каратес болсо ошол жакты колдоп кетмекпиз да биз. Буга эми машыгуу дагы керек. Бул постоянно ат минип, аттын үстүндө жүрсөң, өзүнүн эмеси бар да, дыханияң жетет ошого. Атты вообще минбей биякта 1 жыл, 2 жыл тренировка кылып формадамы мен жейем дегендерди деле көрдүк, бирок ат минип бир эле оюнга киргенде бал ойлогон убактысына жетпейт да алар. Буда постоянно ат менен да болуш керек да, ат минип туруш керек. Чындыгында мен көп эле байкап жүрөм, мисалга канында барлар мисалга до конца улап кетет экен. Кызыгып, ортодон чыга калып эле чапкандар көп барбай эле таштап коюп атышпайбы? Көрүп атабыз да биз. Эми же тага журтунда, же ата журтунда бир жак тарабында болсо, ошолор чабып атат да. Кыргыз болгондон кийин кыргыздын улуттук нерселери бар. Азыр мисалга дайындан деп атпайбы? Ат минген сүннөт билиш керек да. Токуганды, ат мингенди, атты кайсыл жагынан минет, кайсыл жагынан түшөт. Эгерде деле мисалга көпчүлүктөр бар, ат минем дейт. Минет базар жок, бирок токуганды билбегендер бар да. Атты токуганды дагы билиш керек. Мисалга басмалды бул жагынан тартат, кээбиркилер билбегендер нар жагынан тартып алат. Ушундай. Пеш чаап баарындай болгондуктан көбү ушундай эгер токунуп калышты. Мурун Мурун кыргыз эле эр токушчу да. Басмайлды деле 4 кабат ташып, куюшканды эмнеге салыш керек? Куюшканды ылдый да алдыга кетпеш үчүн ээри. Анан улакта мисалга ар кандай адамдар бар да. Бирөө жалыңда улак турса, тетири басып алдыга айдаганда
Eğer aldığa ketpеш üçün şu kuyuşkanды salып koyuşkandı ilgeri atalarlarız. Bizde göğüle çavat doğanlardan göğüle. Murun çapkan bu yak akam dile. Hazır emi o maşine saçne olup çapmaya kaldı. Maşineleri minip. Bizge tokal şunu top. Çay kulaka, kış kulaka attayına berişet. Çavağız biz. Taşı jönünde açsam hem taşı kичинекейинде эле өжөр бала болчун. Кичинекейинде биз ушу чогуу чоңойдук. Менен 2 жаш кичүү. Чогуу окудук, чогуу жүрдүк, өжөр бала эле. Ошондо эле улака деген аракети мол болчун да. Ошондо бизден кичүү болсо дагы өжөрлүгүн көрсөтүп, ошондо эле ийгиликтерге жетчү. Биз ушинтип тайылак чапканда ошондо жакшы жеңет эле да бизди, жалгыз келип алып дагы эки үчөөбүздү. Мээнеткеч да, мээнеткеч болсун, аябай мээнеткеч. Кылам деген кылат эле, өжөр эле да. Көздөгөн максатына жетип атып эми Кыргызстан Средний Азияга таанылып отурат. Ушу Ташукан менен ушу биз сыймыктанабыз. Ар дайым ушинтип колдоп, коштоп, интернеттен чыкса көрүп, биз эми талаада жүрөбүз, Россияда жүрөбүз, келебиз, кетебиз. Ушинтип көрүп, коштоп жүрөбүз кама. Kırgızlarda hazır koldolar bolup başladı уже мына соц тармактарга чыгып өнүгүп баштады да мындай айтканда. Болот азыр. Азыр баары эле контракт. Азыр мисалга биз контракт менен чыгабыз. Мурунга караганда кыйла эле ушу азыр өзүн өзү багып калышты да. Эми ар кимдики барганда мисалга жылына түзүп коюшат. Bir sezonga, же 2 жылга, кээбиркилер ушу оюн сайын ушундай түзүп алышат да өздөрү. Өзүнө ыңгайлуу болуп. Мен мисалга 10 жыл болду мына ушу 5-5 чапканыма, мына республикага барып чапканыма. Андан мурун өзүбүздүн Ош областында, райондордо чапып жүрдүк да. Анын ортолорунда Россияда жүрдүк. Биринчи Рассвет деген командага барганда 2012-13 ушундай баргам да. Оякта 1 жыл чап, достук тупту эле ушу Оштун намызына достук ойнойбуз анан ушу достукту ойнодум. Bir достукта 7 жыл ойнодум окшойт. Достуктан чыгып, Алато деген Оштун эле командасы болду. Ошону түптөп чыгып, ону дагы 2 жыл болду окшойт. 2 жылдан бери ошо Алатода ойноп атабыз. Эми мастер спорт, кандидат мастер спорт дегендерди алдык биз. Бирок эми стипендиясы жок. Корточкасын берген да. Мастер спорт эмеге Казакстанга чыгып келгенден кийин беришти. Мурункусунда мына ушул шаарда кайсы бир чемпионат өтүп көлдө ошондо беришкен да. 5-5 таталды. Эми бул эрежеси бар да, бул команда иш оюн. Мисалга ашыпка кетирбеш керек, ар кимдин өз жумушу бар. Аламан улактан өзүңсүң. Кааласаң чабасың, кааласаң чаппай коесуң. Сени жоопкерчилик жок да өзүң үчүн чабасың. Татал эми эки тең эле татал. Ага деле күч керек, баш керек, иштетиш керек башты. Эми күчтүүлөр эле чапкандан да бизден күчтүүлөр жүрбөйбү? Ошолор эле чаап калмак да. Күчтөн мындай ык керек, эп керек да ооба. Эми чындыгында эски балбандар айтса биз таза чапканбыз. Бизде кой дегенде кой, тур дегенде тур болгон деп атпайбы? Мурун деген биздикинде азыркындай техника жок болгон азыр. Мисалга мына айылдан кийинки айылга портер менен ат жүктөп барабыз мисалга биз. Ушул айылда болсо деле наркобашка ат жүктөп барабыз улак чапкан жерге. Мурун андай болгон эмес да. Мурун эми мисалга ушул айылда болсо бир жанындагы 1-2 айыл улак чапкан. Азыр мээрде айылда мен улак берем десем Жалал Абад, Нокат, Кара Суу, Өзгөн, бияга чүйдөн бери келип атышпайбы? Мурункудай эмес да, мурунку караганда күчтүүрөөк азыр. Аттар эми күчтүүрөөк. Көпчүлүк болгон үчүн мурункудай эмес. Мурун эми 1-2 айылда азыр мисалы 2 айылда өтө турган болсо, меймандар келе турган болсо, кой токтот десең токтотот. Угат да. Анан Жалал Абад областынан келип атса, Баткен областынан келип атса, кимисин угузасың тааныбагандарды. Азыр деле сый бар эми мурункудай эмес да. Мурун эми токтот дегенде токтоткон ол чын болгон да.
Менин оюмча ал деле өнөр да өзүчө. Анам кыла алган киши кылат, кыла албаганы кыла албайт мисалы. Аны көпчүлүгү эле баал өзү кылат, бирок айтпайт да андай нерсени. Мисалы мен да ошо тээк менен алам, мисалы адам түшүрүп алам. Онун дагы өзүнүн моменти болот да. Кыла турган мезгилде кылып коесуң. Аны постоянно кыла бересиң. Көпчүлүк палвандар жашыра берет. Баары эле мен таза чабам дей берет. Таза эч ким чапкан эмес. Оода азыр мисалы сен ал жерде тээк менен деген оңоюраак да ал. Уверный кармап аласың эки колдоп. Берки торпоктуку буту жон болот. Кармагышың колуң талыйт, таштайсың, таштай бересиң. Ташы досуз боюнча айтсак, жаш кезимде эле ушу улакты өзөнгө салып алып эле, ушу мен деле көп барбайт элем, ушу акалар зат эле, ошентип чапчу эле деп. Кичинесинен эле улакка кызыккан. Айыштабызда улак ат үстүндө жал улак чапкандыктан бул да улакка көп барчу. Ошонун аркасынан эле го дейм. Айыштан жанында жүргөндүгүнөн улакка кызыгуусу кичинесинен эле бар эле да. Бир гана достордун эмес, Кыргызстан элинин ортосунда эле кадыр баркы бар го. Биздин деле алдыбызда Дагы шүр. Доспуз да эми. Достун достой кадыры бар. Доско достой тамашасы бар. Бул жагынан эч нерсе деп айта албайм. Ушу динде жакшы, динде бой көтөрүп болбойт, мейменсингенге болбойт. Динди карманып жүргөнгө онтип мейменсингени көрө элекмин да. Жакшы эле коомдо, достордун арасында. Улактын артынан Кудайга шүгүр эле жакшы Россияга бардым, Россиянын көп эле шаарларына бардым. Арабияга бардым улактын артынан. Казакстанга бардым, Өзбекстанга бардым, көп эле жактарга бардык. Ар кимдин эмеси кошуна өлкөлөрдүкү ар кандай да. Мисалга Өзбекстан биздей кылып, биздикине окшошураак бирок. Алар деле торпок чабышат. Така чабышат алар, бирок бир такым чабышат. Торпокту жалына салып бизге окшой эле чабышат. Бирок алар бизге окшоп ашырып бер, мындай кыл дебейт, алар марадан марага гана. Эми Өзбекстанда аттардын күчтүүлөрү мына Кыргызстандан келип турат. Өзбекстанда менсиген аттардын баары Кыргызстандан өткөн. Ар ким өзү отуруп алып айта берет экен, бирок мен бир Өзбекстандан бирөө интервью берип турчу, мага окшой эле. Өзбекстандан чыккан деп сүйлөп атат да эми ал. Мактап аткан аты бирок Кыргызстандан кеткен. Көпчүлүк эле ат Кыргызстандан кирип атат да Өзбекстанга. Өздөрүндө деле может жакшы аттары бардыр, бирок азыр номер 1 болуп аткан ушул Кыргызстандан кеткен аттар да. Эми аттар бизге бу жерде мен өзүм бир эки эле ат кармайм үйдө. Ушу келинчегим карап коет. Мурун атам таптап берген. Азыр атаманын бөлүнүп өзүчө болгон үчүн азыр келинчегим эле карап коет. Анан неде тууган уруктарда аттар бар. Ушулардын аттарын чабам. Өздөрү таптап беришет. Акалар, инелер, достор, ошолордун аттары бар. Эми ол биринчи очередь ушу ат таптамай да. Ат табын болсо жарайт да любой ат. Көпчүлүгү баал атын табын таптай албай эле жарабайт ат, мынтип атат деп кымбат алып алышып, арзан сатышып, ушинтип атышат да. Эми бул жерде баал кур күрөш же бокс болсо ал өзүң ошого дайындайсың да. Буда атыңы дайындашың керек да. Биринчи очередь ошол додого атың алып барыш керек да, ошол улак турган жерге чейин. Жөө бара албайсың да жерге туруп. Атың барыш керек, ошо жерге жетип туруш керек. Атың о жерде алганда дагы мындай, эми о жерде 5-6 эле ат болбойт. Канчалаган аттар болот. Андан күчтүү аттар болот мисалы. Жыгылбаш керек. Ошо дайындайт да саяпкерлер. Ат күчтүү болуш керек. Атың болсо любой жерде чапсаң болот да. Көчөлүк эми биздин атабыз улакчы да. Акам чабып калды. Ошо акам артынан мен чабып калдым.
Ağаны göreyін эсет дегендей. Ағабызды көріп, артынан мен чабатам. Тура эле тарбия алдык эми. Бейлдик, туура жолго бас. Жакшы эле тарбия алдык эми агаларыбыздан. Түз жүргөндө, эл менен кандай мамиле кылганды адам менен. Ошо улактарда көп эле нерсесин үйрөтөт негизи. Урушпа, талашпа, түз жүр деп калышат. Сыймыктанам. Агам ушу бир тууганым деп көбүнчө поддержка этет. Анча-мынча улактардан, арақ-берактардан жардам берип, ошол эле сөздөр мага сыймыкта. Барды бай айтып өткөндөй эле ошо атта кыламыят. Азыр эми аттарым көрсөтөйүн десем, аттарым баары талада. Үйүргө койгон, үйүргө коюп, агытып көккө коюп ийгенбиз. Айылда ат кармабай калдым. Азыр жайдын күнү ат кармайм, кыштын күнү ат кармайбыз. Ошо ат менен жетишкенбиз бардыгына. Эми буга бардыгына эле жетишкен да сүйүнөсүң да. Бардыгы эле эсте кала турган сүйүнүчтөрүң эсиңде калат да. Бардыгына эле ушу утканыбызда сүйүнгөнбүз, мээнет кылганбыз. Эми бу жерде мына көчмөндөрдө алганбыз мына медалды. Буну эмеде алганбыз. Эксподо Казакстанда. Көчмөндөрдө эмеде ойногонбуз, Заштада. Достук командасында Алай деген ат менен, достук командасында тарчым ошондо ошо Алай менен ойногонбуз Заштада. Казакстанда деле ошол Заштада ойногонмун 2017 Экспо болгондо. Бул ушул Астанада Экспо өткөндө ошо 2017 ошол эмени Алай деген ат менен Заштада ойногонмун. Экинчи месте болуп калганбыз анда. Анан көчмөндөрдө дагы 2018 бул онда да Алай менен ойногонмун. Заштада биздик. Онда биринчи месте болгон экен. Бул да көчмөндөрдүк экен. 2019. Буда да бир болгонбуз. Жерде деле команда болгондо деле ар кимдин өз жумушу бар да. Мен мисалга только защитникмин, защита кылам. Өз жумушуңду так билишиң керек да. Нападающий кылгандар нападающий өзүнүн жумушун кылыш керек. Ошо ар ким өзүнүн жумушун кылса көрүнөт да, жерде деле ар ким өзүнчө көрүнөт. Бирок эми мен защитник болгон үчүн защитниктерди көп багандай эме кыла бербейт экен. Эми эле балай беришпейт да. Нападающийлер гол салганды балашчы. Бирок ошо гол салганга, ошону эңип алып барганга биз мындай жол ачып беребиз да, защитниктер. Защитниктердики бар да. Защитниктер сиз ол нападающийлердики оюну жүрбөйт да. Мен мыкты коргоочуну 2018 мына блогерлер немесинен берген болуш керек. Жыл мыктысы деп беришкен да. Эми азыр кур сайган мода болуп кетпеди. Курлар көп эле алынган, курларды багындай ат негасына берип коюп, ушу биринчи алганым ушул болгон. Чалмада бизден жогорку айылда болгон. Бир жыл улак чаппай анан травмам бар эле. Ошо травмадан кийин улак болуш, кур сайылып чоң улак болгон. Ошону алгам. Көчмөндөрдө мына связкалар үзүлүп, бир ошондо жасаттым операция кылып бутуму. Андан башка Кудайга шүгүр эле, баш жарылган, бет, сет айрылып, ушундай кол-пол сыйрылып, ушундай майда-чүйдө деп травмалардан. Мындай ол тоскоол кыла албайт да травмалар. Бизде бала кезден бери эле ушу улакты сүйүп, атам улакчы болгон, чоң атам улакчы болгон, ушулардын артынан ээрчип жүрүп эле ушул башка кесип жөнүндө ойлонбоппуз деле биз. Только ошо атабыздан калган бизге мурас болуп калды да булар. Себепкерим биздин ушул дүйнөгө алып келген ошо Алла Таалага ыраазычылык. Ата энебизге ушул ата энебиз өстүрдү, чоңойтtu.
ушу даражага жеткизди. Ошолордун арты менен ушундай күндө отурабыз да мен. Эми бизге жардам кылган ушу командада аяка бияка алып жүргөн тааныш акалар көп. Баарына эле ыраазымын. Азбы көппү жардам берип жүрүштү да. Ат алып берген, ат алып берип, чеке жактарга ушу федерациянын атынан бардык ушул Көкбөрүнүн улуттук оюну жайылтыш үчүн көрсөтүп, баарына эле ыраазычылык билдирем. Эми бизде азыр Көкбөрүк аябай эле көбөйүп кетти. Мурун мынчалык эмес эле. Азыр эми мисалга соц тармактарда бизде WhatsApp'тан, Instagram'дан жазып эле чабайын дедим эле, кошуп алыңыз же үйрөтүңүз, мынтеңиз дегендер ошончо. Көп кызыккандар. Азыр школа ачылып калды азыр. Ушул Көкбөрүнүкү Бишкекте. Ушу чогуу чапкан Белек Мукаев деген биздин мындай айтканда агайыбыз да ол. Менин личный агайым. Ошол азыр ачып койду мектеп. Ошол үйрөтүп атат да азыр. Полный условиясы бар, аты бар. Результат 1 жылга жеткен жок. 2 оюнда результат берди. 2-месте гана алышты. 9-майда. Эми спортчу бул өзү нар жагынан болуш керек да. Любой нерсе, мисалы, артистиң деле нар жагынан талант болуш керек. Улакчынын деле нар жагынан болуш керек да. Нар жагынан болбосо болбойт. Азыр кичине залга барып эле баары эле кыйын болуп кетишти. Өзү негизи спортчу өсөм, өнүгөм десе кичпейил болуш керек да. Кыйындыгын ошол спорттон көрсөтүш керек да. Азыркы жаштар эми кичине эле 1-2 кишинин көзүнө көрүнүп ал эле кыйкырып, сөгүнүп, сагынып ушинтип калышпадыбы? Эми алдыда биздин Көкбөрү болгон максаттарыбыз эми биз менен Кудайга шүгүр ушу көрүнө турган жерге көрүндүк, бара турган жерге бардык. Той берем, атам 60 жылдыгын өткөзөм деп ниет кылып жүрдүм, оны өткөзүп алдык. Уулдарыма бата алып. Эми bundan бuyana ушу Көкбөрүнүн Кыргыздын улуттук оюнуна өнүгүшүнө салымыбызды кошобуз. Болгон акыл насаатыбызды айтып, колубуздан келген жардамды беребиз, Кудай кааласа. Улакчы болуп калганыма өкүнбөйм, ыраазымын. Улакчы болуп калыш өтө эле сыймык мен үчүн. Себеби улактын артынан көптөгөн достор таптым, көптөгөн жерлерди көрдүм, абыр таптык. Ушу жашоо тиричилигибизди ушул улактын артынан кичине болсом оңоп түзөп алдык. Кудайга миң калла шүгүр. Ушул улактын артынан болуп келатат бардыгы. Ушул улактын артынан ага ини таап, дос жар таап, жашоо ошонусу менен кете берет экен. Баягы талада калбайсың деп калат го, баягы досуң көп болсо талада калбайсың. Ошонусу карындай эле ушул улактын артынан ошо ага ини таап, азыр Кудайга шүгүр барган жерибизди ачка калбайбыз.